Салам алейкум достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге эки автоунаа көрсөтөбүз. Porter 2 жана K7 такси. Экөө тең азыр кечирээк келип калдык эле, эшиктер жабык. Просто мындай эле сыртынан тартып койдум. Азыр Сажаң менен сүйлөшүп туруп тактайбыз. Сажаң дегени достор, Кореяда жумуш берүүчү, директор, ошонун маанисинде да, босс дегендейчи. Ушул жер ошол кишиге карайт, ошол себептен Сажаң дейбиз да. Сажаң дейсин ал эмне деп комментарийлер болгон да бир. Сажаң деп ошону айтабыз. Сажаң деп сүйлөгөн болсо эле ошону түшүнүңүздөр да. Баягы кинолордо да Сажаң дейт го. Ошондой. Азыр Сажаңга чалып сүйлөшөбүз. Канча дейт? Бул унаабыздын 1-2 краскасы бар экен. Бир шпаклевкасы менен калган таза экен достор. 2017 деп турат. Старт стоп ошондойлору бар. Муну YouTube'да көргөнсүздөр. Бул да сатылат. Достор, анан портерибиз бул жакта бир шпаклевка, анан краска бар. Калган таза көрсөттү. Могу эшик алмашкан болуп калышы мүмкүн. Ушул жеринде бир кирип калган жери бар. Так. Калганы краскасы жок, таза көрсөттү. Монитор турат. 18ке 19 автомат коробка, кепкасы менен достор. Дөңгөлөктөрү жакшы, калпактары бар, яшиги бар. Артада калпактары бар, дөңгөлөктөр жакшы, яшик бар. Так, запаскалар, пай запаскадан достор. Эмне себептен пай жапжаңы болуп турат экөө тең. Стоптор бүтүн, резиналары бар. Калпак бар. Ол жер сынып калыптыр калпактын. Дөңгөлөктөр жакшы. Рамада жана көргөнбүз, сваркалары жок. Жакшы дөңгөлөктөр. Мындай кичине ушундай сызыктары бар. Эске алып коесуздар. Так, ичинен эмне көрүнөт? Эчтеке көрүнбөйт экени. Эчтеке көрүнбөйт тилге каршы. Ушул достор. Ушинтип эле тартып чыгарып коебуз. Кызыккандар болсо, краскасын текшерген видеосун жиберебиз. Анан толук маалымат беребиз. Бул автоунааны да бир сыйра көрсөтөлү. Дөңгөлөктөр жапшаң экен, жакшы. Бул дагы ошондой. Так, сонун жаңы. Дискалар дагы сонун. Мында наклейкалар аз, мондойларды сыйрып салсаңыздар эле болгону ошол. Так. Бисмилля деп ачылып кеткен болсо. Мындайынан карадык достор. Караганда ичинде подогрев жок көрүнөт. Арт жакта подогрев жок. Бул жактан караганда подогрев, обдув, старт стоп ошондойлорду көрдүк. Монитор бар турат достор. Могул жеринде бир кирип калган жери бар экен. Көрүндү окшойт сиздерге дагы могул жери. Анан ушундай көздүү достор. Парктрониктер астында, артында бар достор. Көргөнүңүздөрдөй. Туманник. Көздөрү да жакшы, LED достор. Ушундай. Мындай кичине көчүп калыптыр бул жерде кичине. Анан бул жак жакшы эле краскасы эле көчүп калыптыр. Пластмассасын могуну сыйрыйсыздар. Сыйрып туруп, могунда сыйрып полировка кылсаңыздар кыласыздар, кылбасаңыздар жок. Үстүн алып жамасаңыздар, могуларды алсаңыздар болду да. Бесключовый доступ, авторитет повороттору бар. Зыңк. Өзүм айдайм дегендер үчүн сонун вариант. Бул K7 2018-19га чейин чыккан. 20-лар кеде болуп калат. Булар болсо андан кийинкилер азыр ушундай болуп чыгат да. Жакында өзгөрүп кетпесе эле 2025ке карата. Булар мунун иниси болуп калат да ошондо. Бул K7 сатылат 335 000 пробегде. YouTube'да толук видеосу бар достор. Кызыккандар болсо жазыңыздар. Салам алейкум.